алар нарынга кетет. Андан кийин анан Алым Сейиттен болгон кыдыктын баарын көлдөгү чачырап кеткен чогултуп баштайт бу жерге. Чогултуп баштап, анан бу жерге болуштукту дайындайбыз деп башташат. Болуштукту да неметкенде ар бир келип жер бөлүп бере баштайт. Бу жерден келип тоңдун бөлүп бергенден тоңдун мына бу тосордон берки желдең деп коет. Желдеңден берки тети кескен белдин ар жагында чоң суу бар, саяктардын жери. Ошол жерге чейин алышат. Ошол жерге чейин алып анан элдин анан эми бу жерге элди кандай кылып батырабыз деп эметип отуруп анан кийин жанагы совет берген атасын эшитип алып жердин баарын кыдырып чыгышат. Биздин тоңдун болгон жеринин баарын кыдырышып чыгат. Кимди каяка орноштурабыз, каяка эмне кылабыз, кандай кылабыз дешип, ошентип отуруп анан кийин бөлө баштайт. Торгойлорду жана туура там тияк жактын баарын бөлүп берет. Сакажыга жана күнчүгүш болгон неменин баарын бөлүп беришет. Анан ушундай кылып өзүнүн туугандарына эметип берет. Анан Сакажы чакылдап тың киши болгон экен. Ал киши болуштукту талаша баштайт. Сакажы, мен жерди жакшы жердин берген жоксуң мага деп ошондо Атакан ата айткан экен. Бийик десең тас таракенин башына ал, бийик десең. Кенен десең көлдүн үстүнө ал дептир. Анан кийин ошентип айткандан кийин Сакажы жыгылып, илгери мына асыр ошентип айтчы, кайта ажылдашып, мушташып чыгат. Ал учурда 1-2 сөз менен эле адамдар ошого баш ийип калышкан, ошого туура эмес сүйлөгөн кемчиликтерин билишкен. Ошондон ал киши унчукпай калат, ошону менен жерлер бөлүнөт бардыгына. Анан болуштукту шайлаганда, анан ушу Атакан атаны шайланат. Анан ал Чыныбай аке Орустан ошол жерде бизге неме шайланып калган ал учурда. Иванов деген киши келген, ушундай келген. Анан же Ионов деп айтышат, же Иванов деп айтат. Ушу эки түр менен айтышты. Баягы абышкалардын айтканы мен эми китепте жазылуу канча экен тарых силденген боюнча, менин уккандарымды айтып берип атам да. Ошол киши менен ал киши жакшы экен, ал кишини макулдатып ошентип Тоңуроянын ошентип бөлдүрүп алат. Элди чогултат, кыдыктын баарын ачып көчүрүп келет. Анан ар кайсы жерде жүрүп, ар кайсы жерден эле барып эле ар кайсы жерде жашашып жүрүшүп эле кыдыктын элбай мурун эле кичине чырыраак эл бияка да келип алып эле тынч жашашпай эле ызылдашып эле ушундай боло беришиптир да. Анан ошондо Атакан ата аябай катуу кармаган экен элди, тартип менен. Анан тартип менен кармап, элди бекемдеп кармап, ынтымагын бекемдеп кармап, баарын аябай кармап отуруп, анан могуреки желдеңден баштап тосордон тетигиреки кескен белдин ар жагына чейинки жерлерге жолоочулар өтсө, жерди жолду булгабаш үчүн, тазалыкты сакташ үчүн, экологиялык тазалык. Эми ошол тазалыктар менен эми ал киши жанагынча чыгым кылып атып, элди чогултуп, жердин баркын билген киши да. Анан ошондон ошого чейин эгер атын чычырса салык алчу экен. Ошон үчүн тиги желдең тиги тосордон баштаган тиги саяктардын жерине чейин атынын көчүңүнө жем баштык байлап өтүшчү экен, атын чычырбаш үчүн. Ушундай кылып таза кармаптыр. Эч кандай көлдүн жээгине булганган эчтеке жолотчу эмес экен. Ушундай кылган экен. Бою өсүп аткан чычырканак токойлордун баарына эчтеке кол тийгиздирчү эмес экен. Табылгы жана камчы сабоо кылган табылгы деген бышыкчылык неме бар. Ошо табылгыны көрүп бир жерде бир жакшы табылгы бар экенин көрүп эле жүрөт экен. Ушу кыдырып жүрүп баарын тааныч экен да. Анан ошону өзүм камчы кылсамбы деп ошого өзүнө да кыйгандан ыраа көрбөйт экен. Анан барып карап коюп эле кетип, баарын кыдырып кетип, анан неме кылып жүрөт экен. Ошо кыдырып карап жүрүп, анан бир күнү караса, баягы табылгыны бирөө кыйып кеткен болот экен. Ошону исилдеп таптырып бирөө камчысын кылдырган экен, ага салык кылган экен. Өзүнүн эле кыдыктын элинен ушундай катуу кармаган экен. Кыйдырган эмес экен. Малды жайдырганда жайгыттуу жерге, сууну булгабаган жерге жайдырчу экен. Ушундай деп абышкалар ушундай айтар эле. Акем ушунча эле дешип айтаар эле.